Материализм. Материализм латын тилинен materialis заттык, затты деп которулат. Материянын объективдүүлүгүн, алгачкылыгын, түгөнгөстүгүн жана жок болбостугун таануучу негизги философиялык багыттардын бири. Ал аң сезимден сырткары жана көз карандысыз болот жана чындыктын алгачкы негизи катары чыгат. Материализм идеализмге карама-каршы деп эсептелинет. Мазмундуу конфронтация, алардын ортосундагы күрөш тарыхый философиялык процесстин өзөгүн түзөт. Идеалык агым катары материализм көп кырдуу деп эсептелинет. Биринчи жолу материализм термини Готфрид Лейбниц тарабынан ачылган. Готфрид Лейбниц материалисттер деген сөздү Эпикур жөнүндө ачыктаган же болбосо Эпикурга салыштырып алган. Материализмдин түрлөрү: стихиялык материализм же болбосо маңыроо материализм. Лао Цзы, Янчжу, Ван Чун, Лабаята мектеби, Гераклит, Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит, Эпикур жана башка философдор тарабынан ачыкталган. Материализмдин архаикалык формасы негизги өбөлгөлөрүн, принциптерин, рефлекстөөнүн жоктугу менен мүнөздөлөт. Метафизикалык материализм. Метафизикалык материализм Бекон, Гоббс, Гассенди, Спиноза, Лок тарабынан ачыкталган. Болмуштун же ойломдун кандай өзгөчөлүктөрү абсолютташтырылганына жараша көптөгөн модификацияларга ээ болот. Вульгардык материализм. Фокт, Бюхнер, Малишот философдор тарабынан ачыкталган. Аң сезимдин социалдык, тарыхый табиятын билмексенге салышат. Аң сезимди менин түздөн-түз акыркы касиети катары талкуулашат. Антропологиялык материализм. Фейербах, Чернышевский тарабынан ачыкталган. Үстү жактан толук курулбай калган деп түшүндүрүшөт. Коомдук реалийлерди чечмелөөдө жаратылыш кубулуштарын түшүнүүгө алып келүү материализм менен айкалышпайт. Диалектикалык материализм. Диалектикалык материализм принциптерин диалектикага, анын ичинде коомдук мамилелерди ыраттуу түшүнүүгө алып келүүнү билдирет. Тарыхый материализм. Тарыхый материализм Марксизмдин социалдык философиялык теориясы. 20-кылымдын ортосунан тартып Маркс, Энгельс, Каутский, Плеханов, Ленин, Лабриола, Грамши жана башка тарабынан иштелип чыккан. Тарыхый материализм коом жана анын тарыхы тууралуу бүтүндөй бир окуунун синоними болуп саналат. Анткени анда коом тууралуу философиялык билимдердин дээрлик баардык компоненттери камтылган.